Бул Актерек айылынын тургуну Абдулла Жалиловдун турак жайы. Дубалынын жарымына чейин сел каптап, ком шагыл толуп калган. Кырсык болоор алдында жубайы жана небереси менен бейкапар үйүндө болушчу. Суу каптап келе жатканын терезеден көрүп, коопсуз жерге качып чыгууга араң үлгүрүшкөн. Жамгыр жаап, аркасынан баягыдай мөндүр жаап туруп алды да, чоң мөндүрчү. Баш эле уже эшик көрүнбөй калды. Кийин эле анан селдин эмеси не болуп, неберем уктап аткан эле айнектен уже эки айнекти бузуп эле сел кирип келди да. Зорго качып чыктык да. Неберемди көтөрүп, жолдошум экөөбүз качып анан эшикке чыгып, каяка барышыбызды билбей алманасында турдук да, ошол жамгыр басылгычачы. Көмөкчү зданиябыз жараксыз болду. Жараксыз алып келди. Муну азыр МЧСтин балдары келип, ичидеги немелерибизди алып берип атат. Уларга да рахмат. Анан келип үйүнүн аркасы толуп калган шагыла. Муну бир транспорт менен башка жака ташып атса, берге батырып болбойт да, муну өтө көп. Актерек айылында 52 үйдү суу каптап, 25 катуу жабыркаган. Ал эми жалпы Лейлек районунда катуу жааган жамгырдан 107 турак жайга сел агындылары кирип кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан тазалоо аракеттери жүрүүдө. Ошол сел болоору менен райондун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн офицерлери жеринде жүргүзүү иш алып барып атат. Андан сырткары Баткен облусунун кызматкерлери тартылган. Жалпы бүгүнкү күндө азыр Актеректи айта турсак, 63 куткаруу тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Кошумча өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен жүк жүктөгүч техника, самосвал келилген. 19-нан 21 июлга чейин нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Баткен ошондой эле Жалал Абад облустарынын бир катар аймактарында сел жүрдү. Кесепетинен Сузак районундагы Достук, Чаңгыр Таш айылдарында 70 үй жараксыз абалга кептелсе, 500дөй турак жайды агынды каптаган. Тилекке каршы аймакта орун алган табият кырсыгы 6 жашар секелек кыздын өмүрүн алды. 20 июлда кечеги болгон селден Жалал Абад областынын Сузак районунда бул Карадария айыл аймагында 2015 жылы туулган бир кыз биздин жараны сууга агып, селге агып, кесепетинен каза болгон. Ал эми айта турган болсок, 300ден ашуун турак үйлөрдү сел суулары каптаган. Бүгүнкү күндө жеринде бардык өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары тартылып, 11 техника, 183 куткаруучу тартылып, жеринде иш-чараларды алып барып атат. Жеринде тазалоо иш-чараларын, ошол үйлөрдүн ичине кирген королорун каптаган объектилер бүгүнкү күндө тазалоо иш-чаралары жүрүп атат. Учурда келтирилген чыгымды аныктоо боюнча атайын комиссия иш алып барууда. Алгач үй жайын суу алган тургундарга көмөк көрсөтүлөт. Авариялык абалга кептелген турак жайдын жашоочулары убактылуу чатырларга жана мектептин спорт залына жайгаштырылууда. Калыбына келтирүү жумуштарына болсо дагы кошумча күч жана техникалар тартылмакчы. Көптөгөн бул айыл аймактарда жамгыр жаабастан туруп, бул тоолорго жааган жамгырдын кесепетинен бул селдер тоолордо түшкөн. Аябай чоң көлөмдө түшкөн. Бүгүнкү күндө селден келтирген зыяндар боюнча жеринде атайын жергиликтүү комиссия иш алып барып атат. Сел болуп жүргөндө бизден өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ыкчам топтор чыгып, канча турак жайларды, канча объектилерди каптагандыгы боюнча маалымат топтошкон. Дамжай районундагы болгон селдердин бардыгы бул алдын ала мурун ушу божомолдонгондо ушул сайлардан жүрөт деп. Быйылкы жылы 327 тилкеде сел жүрүү коркунучу бар экендиги аныкталган. Ал эми жалпы өлкөдө 2503 кооптуу аймак белгиленсе, Жалал Абад облусунда алардын саны 1220. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаменти жыл сайын алдын ала маалымат таратып, жергиликтүү тиешелүү органдарга сунуштамаларды берет. Аба ырайдын кескин өзгөрүлүшү боюнча, температуранын көтөрүлүшү боюнча биз ушу сел коркунучу, андан сырткары кооптуу табигый мүнөздөгү процесстер жүрүүсү боюнча атайын эскертмелерди беребиз. Бул жергиликтүү өзүнө өзү башкаруу органдарына, министрликтерге, ведомстволорго, райондордун башчыларына жыл башынан 227 атайын эскертме берилген. Орун алган кырдаалга байланыштуу президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине өлкө аймактарында табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчы белгилегендей, ар кандай табигый кырсыктар, сел, жер көчкү, суу ташкыны ыктымалдыгы жогорулап жаткандыгына байланыштуу тийешелүү кызматтар жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керек. Өлкө жарандарынын ден соолугу менен өмүрүнүн жана алардын мүлктөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кооптуу аймактарга туруктуу мониторинг жүргүзүп көзөмөл кылуу
зарыл. Президент Садыр Жапаров табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондор менен жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, министрлер кабинетине Жалал Абад жана Баткен облустарындагы Селдин, Кесепеттерин, Жоюу иштерин активдештирүү тапшырылды. Бардык жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан тиешелүү колдоо көрсөтүлөт. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЭлТР, Бишкек.